Ошондо байкелер мешке чыгып таза менен жабол, эжекелер бул жерде бийлеп сүрөткө түшсөңүздөр болот. Акыл деген красавчик тапарат байкелерибизге. Келиңиздер мына эжеке байкелер. Баягы улуу жазуучу Чыңгыз Төрөкулч Айтматов агабыздын жакшы сөзү бар экен. Эки сөздү жаза билүү бул адабият, эки сөздү уга билүү бул маданият деген. Ошондуктан сизден сурап кетчү нерсе, өзүңүздөрдүн маданиятыңыздарды мыкты сактап бере туруңдар. Өзүбүз дагы орустардын эң мыкты культурный город деп аталган Санкт-Петербург деген шаарында жүрөбүз. Келиңиздер эжеке байкелер. Баягы тойго деген адам 3кө бөлүнүп келет экен кыргыздарда. Биринчи бөлүнгөн коноктор баягы тамаданы сынайт экен, элдерди сынайт экен, той ээсин сынайт экен. Экинчи бөлүктө турган адамдар коноктор. Булар курсак тойзо деген коноктор экен. Курсагым тойзо, мыногуну карап турчу көп пакетке салала кетейин деген эжекелерим болот экен. Ал эми үчүнчү бөлүктө турган коноктор булар чын дили менен ушул той ээлерине өзүнүн сөздөрүн айтып, калоо тилеги менен келип, тойлордо оюндарга активдүү катышып берген коноктор булар үчүнчү бөлүктө коноктор. Ушул жерде отурган коноктордун баардыгы үчүнчү бөлүктө коноктор деп чындап ишенем. Ошондон бир кол чалып болот сиздер үчүн.